Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым? Азыр адабий окуу сабагы. Адабий окуу сабагынан өтүлгөн теманы кайталап алалык балдар. Кумурска өзү жөнүндө эмнелерди айтып берди? Жалкоо эмнеге таң калды? Демек, мээнеткеч адам, кичине болсо дагы чоң күч, анын колунан баардыгы келет экен, балдар? Бүгүнкү өтө турган сабактын темасы нан. Сабактын максаты. Биринчи. Нан дасторкондон орун алгыча кыйла жолду басып өтөрүн билесиңер. Экинчи. Көркөм шар окуу менен түшүнүктөрүңөрдү айтып бере аласыңар. Үчүнчүдөн, эмгектенүүгө, эмгекти актай билүүгө калыптанасыңар. Анда эмесе балдар, нан аттуу аңгемени угуп түшүнүп олтургула. Нан дасторкондон орун алганча кыйла жолду басып өттү. Ичен түйшүктүү эмгекти талап кылды. Адамдар адегенде трактор менен жерди айдашып, үрөөн себишти, мал алашты. Жердин нымынан, суунун күчүнөн улам үрөөн, көйкөлүп өсүп чыкты. Жашыл сабактар бара-бара бой керип баш алды. Буудайдан мол түшүм алуу үчүн дыйкандар убагында жер семирткичтер менен асыктандырып, сугарып турушту. Андан соң бышып жетилди. Ошентип аларды адам ак эмгеги маңдай тери менен өстүрдү. Жаз жарышын, күз күрөшү улантты. Саргыра бышкан буудайдын бир да данын коромжуга учуратпай жыйнап алуу мезгили келип, нан жыттанган талаага комбайндар, машиналар жыйым-теримге чыгышты. Көз жоосун алып ыргалган буудайларды комбайндар күнү-түнү чаап, оруп, жыйнап данын бастырды. Басылган дан машиналар менен кырманга жеткирилди. Тегирменге түшүп, ун тартылды. Ундан жыты буркураган ар кандай нандар жасалып, дасторконго коюлду. Ошентип, нан дасторконго келип жеткиче адамдын бир топ эмгегинен улам кыйла жолду басып өттү. Ошондуктан адамдын күч эмгегинен, маңдай теринен жасалган асыл нанды урматтоо, ыгы жок ысырап кылбоо, сарамжалдуу пайдалануу ар бир адамдын ыйык парзы. Анткени нан баарынан улук. Ансыз жашоо кыйын. Бардык эле тамак аш жашоо булагы. Бирок анын ичинен нан өзгөчө орунду ээлейт. Нандын бир күн жок болушун көз алдыга элестетип көргүлөчү. Ошондуктан эл нан баарынан улук деп бекеринен айткан эмес. Баба дыйкан. Сары тала түзүндө, буудай бышат күзүндө, жер ширеси данында, күн эреңи жүзүндө. Ал буудайга эгедер, баба дыйкан дегендер, ардакташат аларды ак нанынан жегендер. Бул дүйнөдө жер улук, жерди иштеткен эл улук, элин баккан нан менен баба дыйкан эр улук. Нан баарынан улук дегенди кандай түшүндүңөр балдар? Баба дыйкан деген ыр эмне жөнүндө болуп жатат? Үйгө тапшырма ушул баба дыйкан аттуу ырын жатка айтып бересиңер. Саламатта болгула.